Лейлек районунун аймагындагы жаңыдан пайдаланууга берилген социалдык объектилердин катарында Бешкент айылындагы Лайлы орто мектеби да бар. Билим уясы 150 орунга ылайыкташып, республикалык бюджеттен каржыланган. Жалпы сметалык баасы 92,9 миллион сомду түзгөн. Республикалык бюджеттен каржыланып, спорт залы, актовый залы, ашканасы, бардык тиешелүү эмеректери менен толук бүтүп, мына бүгүн пайдаланууга берилди. Учурда бул жерде 20га жакын мугалим, 140 окуучуга таалим-тарбия берип келүүдө. 25 жылдыкка Бүгүн мектептин ачылуу аземи салтанаттуу белгиленип, ага жогорку кеңештин депутаты Камила Талиева, жергиликтүү жетекчилер, айыл тургундары жана мектеп жамааты катышты. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров онлайн катышып, кызыл тасмасы кесилди. Заманбап шарты менен мектептин ачылышы эң ириде айыл элин кубантты. Анткени буга чейин балдары 4-5 чакырым алыстыкка барып окуп келсе, эми мынтип алардын түйшүгү жеңилдеп, кубанып турган чагы. Буга чейинки биздин балдар биздин айылдан 4 километр Бешкент айылы өкмөтүнүн центридеги мектепке барып окуп келишибиз. Кышта балдарыбыз кыйналган. Өтө кышта кыйналып, жаштарыбыз 1-класстан баштап каттаганбыз. Кыйынчылык күндөр болгон. Мына бүгүн өзүбүздүн айылда заманбап мектеп ачылды. Кудай кааласа, балдарыбыз жерде окуп, билим алып, Кыргызстандын келечегиге жараган балдардан болуп жетишет деген үмүт тилектерибиз бар. Муну менен катар бүгүн Разаков шаарынын Бозогүл участкасындагы кызматтык үйлөрдүн да ачылышы болду. Шаар мэриясынын балансында турган бул үйлөр республикалык бюджеттен каржыланган. Кызматтык үйлөр башка аймактардан ротация жолу менен келип иштеп жаткан мамлекеттик кызматкерлерге берилет. Мындан сырткары 25 жылдыкка карата ачылган 25 объектинин катарында Кулунду айыл аймагындагы Нова билим берүү мекемеси да бар. Бул имарат жекешкер тарабынан курулган. Жаңы ачылган объектилердин катарында Кулунду айыл аймагынын Максат айылындагы айыл башчысынын кеңсеси, Саркент жаратылыш паркына курулган Афрейм үйлөрү да бар. Аталган үйлөр 2 кабаттан турат жана ичинде эс алуучуларга керектүү бардык шарттар түзүлгөн. Мындан сырткары пайдаланууга берилген объектилердин катарында Кара Суу айылдык маданий борбору да бар. Бул борбор Арис Касамин долбоорунун алкагында курулуп, жалпы сметалык баасы 3,42 миллион сомду түзгөн. Бүгүн бул объектилердин да кызыл тасмасы кесилип, пайдаланууга берилди. Асылкан Махамат кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.